Өте сонун ферма сатқа қойылып атат. 200 үй бата тұрған 25 гектар жай жер менен готовый сарай туғандар. Бұл жаққа азыр 200 үй кеңіре батат. Мына оператор акам жақынырақ келіп көргөзіп қойыңыз. Ақырлары даяр. Мына трубаларды көріп атасыздар. Ошо трубалардан су келген. Ол жақта жанагындай уйлар келіп, олардың басқанда су өзі шығып, суды ушул жақтан уйлар иче беришет экен. Жана айтып кетпедим беле, илгери бул жакта коровник болуп, ушул жакта даярка болуп, ушул жакта сабышып, ушул жактан жана линия менен мо трубалар менен сүттөр кетип, сүттөр барып жанагы эмеге куюп турган бачокко. Анан келип машина келип алып кетет экен. Ошондой деп түшүндүрдү. Мына сарайдын сыртынан оператор акам айлантасын көргөзүп коюңуз. Могул жакта болсо жанагы Пойла кеңир экен. 25 гектар жери айлантасы тосулган. Көрдүңүздөр. Уйду кеңири уйларды ушул жакка айдай берет экенсиздер. Тугандар, мына жерди көрүп атасыздар. Бул жак болсо жанагы биз көрүп чыккан фермадан 2 айыл бери жайгашкан. Бул жакта болсо 70 гектар жери бар экен. Ошо ферманын эсинде бул жакты дейт, кааласаңар техникаңар болсо эгерде мына чөптөрдү көрүп атасыздар, оруп алсаңар болот дейт. Бекер эле эч кандай акча бербей эле дейт. Илгери Союз малында бул киши жана колхоздо иштеп, председатель болуп иштеп, өзгө көп деген жерлерди сатып алган экен. Азыр болсо бош жатат дейт. Кааласаңар ушул жакты чөбүн дейт, оруп, мына чөптү көрүп атасыздар. Мунаны оруп жанагы жыйнап алсаңар болот дейт. Малга бергени. Ушундай возможность дагы бар экен. Өтө сонун 70 гектар тугандар. Бул азылкам жер эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар тугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр сурап жатасыздар, Нур-Султан сатыла турган ферма сарайлар болсо чыгарчукам деп. Мына, пожалуйста, кезектеги сатыла турган сарайыбыз, фермабыз ушундай болгон. Адрес боюнча тугандар, адрес Тверская область, город Удомля тугандар. Асфальттын жегинде экен, мына көрүп атасыздар, могул жактан асфальт өткөн. Сарайдын сыртынан мына ушундай көрүнүш экен. Сарай болсо 1070 квадратный метр экен тугандар. Документ маселеси боюнча бүт бардыгын текшердик, ограничение, запрет, залог бүт бардыгы таза. Сарайдын сыртынан көрсөтүп кетиңиз, оператор акам. Сарайдын сыртынан ушундай көрүнүш экен. Көрдүңүздөр, бул жакка 200 уй кеңири батат экен. Илгери Союз малында бул жак коровник болуп, сүттү тапшырып турган экен колхоз тугандар. Так, сарай боюнча сарай 1070 квадрат метр экен тугандар, көрүп атасыздар. Жери болсо официально сарайдын өзүнүн жери участогу 6 гектар экен. 6 гектар официальный жери бар экен. Нар жакта болсо 23 гектар жайыт жер экен тугандар. Жайыт жери. Көрдүңүздөр, тетиги жакта уйлар жүрөт. Ал жагын деле барып анан көргөзөбүз. Жүрүңүздөр, анда эмесе сарайдын ичин бир сыйра кирип көрүп чыгалы. Анан баасын айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, бирден былчытып класстарды басабыз. Мына көрүп атасыздар, сарайдын сыртынан ушундай көрүнүшкен, ак кирпич менен ушинтип жасалып чыгыптыр. Нар жакта воротасы бар экен, бул башында деле воротасы, эки башында воротасы бар экен. Бул жактан болсо жанагы койчу кирип жашай турган, анан жем, кашек сактай турган жанагындай бөлмөлөрү бар экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе ичин бир сыйра кирип көрөлү. Кана бисмилла деп киреличи. Мына киргенде тугандар, көрүп атасыздар, ушундай болгон жанагы бөлмөлөрү. Мол жакты ачып көргөзүп коелу, оператор акам. Ачылып кеп. Мына моундай болгон кладовой комнатасы экен. Бул жакта дальше көргөзөбүз. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жанагындай торпокторду, жаш торпокторду алып келип ушул жакта сактайт экен. Көрдүңүздөр. Мол жакта дагы бир бөлмөсү, темир тезек бүт ушунун ичинде экен. Дальше көргөзөбүз. Бул жагында дагы бир бөлмөсү бар экен, бул жаап ачылбайт экен. Дальше көргөзөбүз. Могул жер дагы. Бул жакта мына жанагындай сууду жылыта турган эмес экен, трехфазка келген тугандар, ток боюнча. Азыр ал жакта өзүнүн жанагындай трансформатор бар экен, ал жагын деле чыгып көргөзөбүз. Кыскасы ушундай кичинекей бөлмөлөр аябай көп экен да. Мына көрүп атасыздар, бул жакта деле дагы бир бул жанагы сүттү соруп ала турган насос экен, ошондой. Бул жагын көргөзөлү. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Ушундай кыскасы. Мына электричество боюнча тугандар, мына көрүп атасыздар, жана айтып кеттим эле, трехфазка келген өзүнүн жанагындай трансформатор бар экен. Көрүп атасыздар, бул жака сарайга чыгып кетет экенбиз.
мына сарай. Бұл жаққа азыр 200 уй кеңірек батат екен. Мына көріп отырсыздар, ақырлары бүт бардығы даяр екен да. Готовый вариант келіп еле ойды қармасаңар болады. Мол жақта болса су шығат екен. Мына трубаны көрдіңіздер, осы трубадан су кеткен. Мыналардың біраз қарап қойыш керек екен. Мынау емелерге қазандарға су келіп, ушыл жақта уй өзі иче береді екен суыны. Бұл жақта бір воротасы жаңа айтып кеткен. Бұл жақта болса екінші воротасы екен, көріп отырсыздар. Бұл жақта болса поляға шығып кете тұрған. Бұл жақта дағы бір воротасы бар екен. Жаңағы айтып кеткен жайт мәселесі бойынша туғандар. Көрдіңіздер, бұл жақ поляда кеңірек. Қалаған жерге ойды айдай береді екенсіздер. Мо зданияны көріп отырсыздар, бұл здания деле ушу чоғы сатылат екен. Бұл деле ошонун ичине кирет екен. Жүрүңүздөр, ал жагын анан көргөзөбүз, сарайды жашына кылып көргөзүп кетели, анан чыгып ал жагын деле көргөзөбүз. Мына кыскасы мына мол жака уйлар байланат экен. Мына турбага көрүп атасыздар. Мына ар бир уйга монтуп жанагындай не деп коет эле мону. Суу иче турган жанагындай эмеси бар экен. Жана уй келип туруп баш менен басканда суу өзү чыр деп чыгып ушул жактан ичишет экен. Көрүп атасыздар. Жана айтып кетпедим беле, илгери бул жакта коровник болуп, ушул жакта даярка болуп, ушул жакта сабышып, ушул жактан жана линия менен мо трубалар менен сүттөр кетип, сүттөр барып жанагы эмеге куюп турган бачокко. Анан келип машина келип алып кетет экен. Ошондой деп түшүндүрдү. Көрүп атасыздар, кыскасы акырлары мына бүт бардыгы даяр. Полу болсо жыгаштан экен, мына пол даяр. Пол деле азыр келип эле ушу тапта уйларды кармасаңар болот экен да. Кыскасы мына көрүп чыктыңыздар, караштырып көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, анда эмесе чыгып жанагы 25 гектар жайыт жерини көргөзүп өтөлү. Мына сарайдын сыртынан оператор акам айлантасын көргөзүп коюңуз. Могул жакта болсо жанагы полясы, поля кеңирээк экен. Кыскасы техника болсо дейт, жанагындай тракторуңар болсо дейт, бул жактан чөптү өзүңөр оруп, өзүңөр алып келип жыйнап, жанагындай берсеңер болот дейт. Могул жакта оператор акам трансформаторун көргөзүп коюңуз. Өзүнүн трансформатору мына трехфазка келген экен. Көрдүңүздөр. Сарайдын айлантасы моундай. Көрдүңүздөр, бул жагы деле поля, нар жагы деле поля. Кыскасы жер кеңиричилик экен. Каалашынча жайыт катары иштете берет экенсиздер могул жактарды. Көргөзүп коюңуз оператор акам. Мына көрүп атасыздар туугандар, ферма болсо асфальт жолдун жегинде экен. Бул жака айылга кирип кетет экен. Бул жакта болсо фермабыз. Көрүп атасыздар. Нар жакта жанагы жайыт жери. Жүрүңүздөр, жайыт жерин барып көргөзөлү. Анан мына сол жакта турган бул здания деле ушуга караштуу экен. Ал жакты деле кирип чыгып көргөзөбүз. Мына көрүп атасыздар, азыркы кирип чыккан сарайыбыз. Бул жак болсо жанагы 25 гектар жайыт жери туугандар. Көрдүңүздөр, айлантасы тосулган ушинтип. Кыскасы поля кеңирээк экен да, каалаган жерге уйду бага берет экенсиздер. Ушул жакты электропасты кылып тосуп коюп, наркы сарайдан бери көздөй айдай берсеңиздер деле болот экен уйду. Караштырып көрөсүздөр. Туугандар, мына жерди көрүп атасыздар. Бул жак болсо жанагы биз көрүп чыккан фермадан 2 айыл бери жайгашкан. Бул жакта болсо 70 гектар жери бар экен. Ошо ферманын эсинде. Бул жакты дейт, кааласаңар, техникаңар болсо эгерде мына чөптөрдү көрүп атасыздар, оруп алсаңар болот дейт. Бекер эле, эч кандай акча бербей эле дейт. Илгери Союз малында бул киши жана колхоздо иштеп, председатель болуп иштеп, өзгө көп деген жерлерди сатып алган экен. Азыр болсо бош жатат дейт. Кааласаңар ушул жакты чөбүн дейт, оруп, мына чөптү көрүп атасыздар. Мунаны оруп жанагы жыйнап алсаңар болот дейт. Малга бергени. Ушундай возможность дагы бар экен. Өтө сонун 70 гектар туугандар. Бул азылкам жер эмес. Азыр болсо Россияда ушундай туугандар. Эгерде жерди алып, монтуп гектар жерлерди алып туруп менчиктештирип алган болсо, эгерде монтуп кароосуз калган болсо, могу чөптөр өсүп кетсе, штраф салып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ордуруп турат. Ошон үчүн бул киши айтып атпайбы? Бекер эле оргула, жыл сайын келип туруп бекер оруп кете бергиле деп атат. Өзү жана айтып кетпедим беле, сарайдын жери өзү официально 6 гектар жери менен деп. Ал жагын азыр барып документтерин бүт барын көргөзүп өтөбүз. Но здания боюнча, бул здания деле ошондо ушу жерге кирип калат экен. Территориясы примерно мына дарактардан баштап, мына аркы дарактардан могул жагы
тетиге турбаны көрдүңүздөр. Ошо турбанын бери мына знактын астынан ушундай кеткен экен да, жанагы 6 гектар жери туугандар. Жүрүңүздөр, анда эмесе мынау зданиясын деле кирип көргөзөлү. Бул здания кааласаңар дейт, жанагы чөп жыйнасаңар деле болот дейт, же болбосом дейт, кааласаңар отунга жагып салсаңар деле болот дейт. Жүрүңүздөр, анда эмесе бул жактын деле ичин көргөзөлү. Мына көрдүңүздөр, ичи ушундай экен. Бул жакта кааласаңар чөп жыйнасаңар болот экен, кааласаңар жанагындай торпоккана кылып койсо деле болот экен. Жыгачтары бүтүн бойдон экен. Анча-мынча жерлерин крышаларын бир аз оңдоп койсо, соп-сонун сарай болуп калат экен. Бул жака деле уй кармайм десеңер, кааласаңар бул жака деле уй кармасаңар болот экен. Ушундай вариант. Мына чертеж план боюнча мына көрүп атасыз. Мына сарай, мына сарайды көргөзүп коюңуз. Бул болсо жанагы 6 гектар жери. Мына көрүп атасыздар. Ушундай болуп. Документ маселеси боюнча документ маселеси бүт бардыгы даяр. Мына технический паспорт, выпискалар бүт бардыгы жаңы, бүт бардыгын текшердик туугандар. Караштырып көрөсүздөр. Эң негизгиси баасы боюнча туугандар. Баасы 2 миллион 100 миң рубль дейт. Долларга где-то 20 миң, 25 миң доллар болуп калабы? Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр туугандар. Телефон номерлерди экран астыга калтырдык. Чаласыздар, келип көрөсүздөр. Жагып калса, келип ишти кыла бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.